Саламатсызбы достор. Бүгүн биз тизе ооруларын азайтуу үчүн көнүгүүлөр комплексин көрсөтөбүз. Бул көнүгүүлөр тизе муундарын дарылоо жана бекемдөө үчүн атайын түзүлгөн. Ар бир кыймылды жай жана жумшак аткарыңыз. Башында 5-7 жолу кайталасаңыз жетиштүү болот. Көнүгүүлөрдүн ортосунда денени эс алдырып туруңуз. Биринчи көнүгүү түз бутту көтөрүү. Аткарылышы: карныңызга жатып, түз бутту жай көтөрөсүз. 1 секунддан кармап, акырын түшүрөсүз. Экинчи бут менен да кайталаңыз. Пайдасы: сан булчуңдарын активдештирип, тизеге түшкөн басымды азайтат жана муунга зыян келтирбестен булчуңдарды бекемдейт. Экинчи көнүгүү бүккөн бут менен көтөрүү. Жатып карныңызга. Аткарылышы: тизеден бүктөлгөн бутту жай көтөрүп, кайра түшүрөсүз. Булчуңдар иштеп жатканы менен бут толук эс алсын. Экинчи бут менен да кайталаңыз. Пайдасы: жамбаш жана тизе тегерегиндеги кан айланууну жакшыртат, булчуңдарды бекемдейт жана муунга коопсуз жук берет. Үчүнчү көнүгүү түз бутту көтөрүү. Аркада жатып. Аткарылышы: бир бут түз, экинчиси тизеде бүгүлгөн. Түз бутту жогору көтөрүп, акырын кайра түшүрөсүз. Анан буттарды алмаштырып дагы аткарабыз. Пайдасы: тизе муунун бекемдеп, муундагы суюктун агымын жакшыртат. Бул көнүгүү ошондой эле бутту көтөрүүнүн булчуңдарын чыңдайт. Төртүнчү көнүгүү эки бүккөн бутту курсакка тартуу. Аткарылышы: эки тизеден бүктөлгөн бутту жай курсакка тартасыз. Жайылды түшүрүп, денени эс алдырасыз. 5-6-7 жолу кайталайбыз. Пайдасы: тизе муунун кыймылын калыбына келтирип, ийкемдүүлүгүн жакшыртат. Омуртканы да жумшак тартып эс алдырат. Бешинчи көнүгүү жан тараптан түз бутту көтөрүү. Аткарылышы: бир капталыңызга жатып, жогорку бутту түз көтөрүп, акырын түшүрөсүз. Анан экинчи капталыңыз менен да кайталайсыз.
Пайдасы: тизе муунун капталындагы стабилизатор булчуңдарын чыңдайт. Бул муунду туура кармап турууга жардам берет. 7 көнүгү манжаларды өзүңүзгө жана сыртка тартуу. Аркада жатып. Аткарылышы: аркага жатып, түз бутту көтөрүп, буттун манжаларын бирге өзүңүзгө, бирге сыртка карай тартыңыз. Ар бир бут менен 7 жолу кайталаңыз. Пайдасы: тизе аймагындагы кан айланууну күчөтөт, суюктуктун агымын активдештирип, шишикти жана ооруну азайтат.